Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биздин студиябызга келип калган коногубуз дагы бар. Жакындан бери биздин ушул программанын алкагында Карындашым аттуу клиптин ээси Аяр аттуу кыргыздын жаңыдан гана чыгып келе жаткан таланттуу ырчыларынын бири жана анын продюсеры Замир Ибраимов бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Кутмандыгыңыздар менен биз дагы баштабыз. Кушак болсун. Мындай суроо бергим келип атат. Ошо иштеш баштаганыңыздарга канча болду? Чыгармачылыкта эмне жаңылык? Ошол тууралуу көбүрөөк берсеңиз. Арсен Мендебаев менин продюсерим, Синемар продакшн директору. Ошо байке менен иштешип баштаганыбызга азыр 5 жылга кетти. 5 жыл болуп калды. 5 жыл болуп калды. Жакшы. Жанымда отурган мен менеджер. Дос балам десем жаңылышпайм, досум, менеджерим, коллегам чогуу иштейбиз биргеликте. Канча болду чогуу иштегенсиң? Көп деле эмес. 1 жыл болуп калды. 1 жыл болуп. Дос болуп жүргөнүңөргөчү? Иштеп баштагандан бери доспуз. Эң сонун экен. Ал эми бүгүн кайсы жаңылыктар менен келип калдыңыздар? Чыгармачылык жаатта болобу? Жаңылыктарыбыз жаңы клибибиз чыкты. Өзүмдүн ырым болот. Тамчы менен деген ырыбызга ошо чогуу биргеликте баарыбыз клип тарттык элек. Анан азыр болсо жаңы 3 ырдын үстүндө иштеп атабыз. Аларды токтолуп айтып өтсөк, Эркин Мирканов өзүмдүн музыкалдык продюсерим ошол байке жазып атат бир ыр. Анан дагы бир ыр болсо ал дагы автордук ырым болот. Апа жөнүндө, менин апам деген. Сөз ону кимге таандык? Сөз ону өзүмө таандык. Анан дагы бир Арсен байке кечээ күнү эле айтты эле, ошо кызыма деген ырыбыз бар. Ошо ырыбызга клип тартып даярданып баштайбыз деп ошол жаңылыктарыбыз бар. Эң сонун экен. Ал эми сизге суроо узаткым келип атат. Аярдын менеджери болуу кандай негизи? Кыска айтып кетсе, абдан жакшы. Экөөбүз мындай айтканда тең түштүү болуп кетебиз. Күлүп, жайнап, ар кандай ушундай түз эфирлерге барып, кызыктуу адамдар менен жолугушуп, концерттерге барып, кызык, абдан сонун. Аярдын ишин алдыга жылдырууга колуман келгенге аракет кылам. Аракеттерди кыласыз, э? Кудайым ушуну жеткизип атам го, өзү деле сүйүнүп атат го деп ойлойм. Ыраазычылыгы бар го, мен иштешип атам. Барбы ыраазычылык? Албетте бар ыраазычылык. Тамашалап айтып өтсөм, Замир урушайын эле деп араң турат. Тең болгон үчүн эле урушалбай калат да. Бир жаш улуу болгондо урушмак, э? Бирок негизи билесиздерби, ушундай таланттуу инсандардын талантын көрүп, аны алдыга жылдыра билиш дагы бул өзүнчө чоң искусство экен. Туура. Сиз ошондой инсандардын бири окшойсуз. Рахмат. Жумушуңуз жакабы өзүңүзгө? Өзүм жумушум абдан жагат. Көбүнчө эмнеси жагат, ушу жаңы элдер менен уюштуруп иштери. Жаңы элдер менен таанышып, ушу ар бир жакка барып, жаңы бирдемсе коюп, ушуга эле Аярдын да клибине бизде жумшалып жардам беребиз, клибин тартышабыз, абдан кызык. Сүйөсүң да, жумушту биринчи очередь эмне деп коет эле. Жакшы көрүш керек. Жакшы көрсөң жумушуң алдыга кетет. Туура, эң туура кеп болду. Ал эми сиз ошол чыгармачылыктан тышкары дагы эмне менен алектенесиз? Билишибизче, кээде анча мынча алып баруучу да болуп коесуз. Конокко барып эле ошентип алып баруучу болуп коем. Негизи бардык эле ушу чыгармачылыкка ырга байланыштуу ошо менен эле. Жакшы, Тамчы менен клибиңизди көрдүк, куттуктайбыз. Жакшы Чоң рахмат. Канча убакыт кетти? Анын каражаты. Анын баарын Замир жооп берет болуш керек. Келиңиз, Замир. Убакыт көп деле кеткен жок, чынын айтканда. Көп болсо клиптин тартылышына 3-4 күнү кетти. Анан кийин жумушу, монтажниктин тиги бул болгондо 3 жумадай кетти да. 1 ай. 3 жума. 1 ай да, мындай айтканда. Кыйынчылык деле болгон жок, абдан жеңил болду, чын айтканда. Аярдын ошо Тамчы менен деген ырынын аты өзү жазган. Клип абдан жеңил болду. Бир ушу көп клиптердин ортосунан жеңил клип деп айта алсам болот да. Негизи эң жакшы ийгиликтүү клиптер, чыгармалардын бардыгы бат жана жеңил болгон чыгармалар деп коет. Ошондой болсо керек. Алай эле ошондой болсун. Дагы бир суроо бергим келип атат. Жийдеш Идрисова менен бир дуэт жазган экенсиздер. Мен аны качан тартылганын билбейм, бирок аябай жакшы болуп туруп. Ошол негизи качан тартылды? Алыр Карлы качым деп аталат. Негизи биз ошо 21-кылым Дылыздар деген
долбоорго чогурдаганбыз. Анан ошондон кийин эле ошо баарыбыз чогуу биргеликте идея болуп кетти. Сунуштар болуп, клип тарталы деп, анан ошо Smart Production, Арсен Байке болуп, баарыбыз Замир болуп, баарыбыз чогуу клип тарттык биргеликте. Клипти бир жума тарттык. Анан монтажы менен убакыт ошо 1,5 айдын убакыты ичинде даяр болду. Чыкканына жарым жыл болуп калды. Эң сонун экен. Дагы бир суроо, негизи ушул чыгармачылык жаатта сиздин кыялыңыз кандай? Канчалык деңгээлде сиз кандай алдыга койгон максаттарыңыз, кыялдарыңыз? Алдыга көп максат коюп койгонбуз баарыбыз. Анан ошону биз ошо сөз менен эмес бир иш менен көргөзөлү деп аракет кылып жатабыз. Буюрса ошонун баары орундалат деген тилектебиз. Эң сонун күтөбүз анда. Буюрса. Көрсөтөйүн, анан ошондо айтам деп коем. Ал эми сизчи кандай нерселерди көксөп жүрөсүз жашоодо? Эмнени каалайсыз? Эмнени кыялданасыз? Ишти каалайбы? Жумуш боюнча же жумуштан сырткары балким? Жумуш боюнча биринчиден Кудайым буйруп ушу жаңы ырларга, жаңы клиптерге, жаңы идеяларга азыр күч салып атабыз. Бул болсо кичине орусча айтканда секрет болсун. Кудайым буйруса алдыга 1-2-3 ай, может көп болсо жарым жыл ичинде билесиздер, угасыздар аярдын жаңы ырларын, жаңы клиптерин. Жарым жыл көп болуп кетет го, Ортосунда канча 3 клип болот, Кудайым буйруса. Ушундай жаңылыктарды сунушка аракет кылабыз. Жакшы, кызыма деген ушу чыгармага азыр иштеп жатабыз дедиңиздер. Кайсыл сюжетти камтыйсыздар? Кандай тематикада? Ошол жаңы эле ошол идеялар иштелип чыгып атат. Сөзү Тимирлан Сарылыкбек уулу деген байке бар, ошол байке тандык, оонун уулу Эркин Мирканов. Анан клиптин идеясы болсо ошо Smart Production Арсен Байкенин өзүнүн көзөмөлүндө болот. Анан жаңы эле баштадык, ал жөнүндө толук маалыматты өзүм да биле албай атам азыр. Иштеп баштадыңыз. Иштеп баштадык. Бир нерсе, клип тартаарда бардыңыздар, чогуу отуруп команда менен чечесиздерби? Туура баарыбыз чогуу отурабыз. Жакшы, келип кызыктуу жана ушундай жакшы маалымат куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Сиз менен коштошпойбуз. Сиз менен ушу эфирдин аяк жагында музыкалык коногубуз катары жакшы бир жагымдуу чыгарманы күтөбүз. Андыктан бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Бир нече көз ирмемдерден соң биз кайрадан сиздер менен жолугабыз. Көрүшөбүз.